Assalamu алейкум, урматтуу Талас элинин тургундары. Биз бүгүн сиздерге Талас шаарындагы сатылып жаткан чоң бышкангычтан салынган үйдү жарнама кылабыз. Там алам дегендер болсо, же болбосо рассрочкага алат элем деп издеп жүргөндөр болсо, ушул видеону аянат чейин көрүңүздөр. Бул үйдүн жалпы аянты 10 сотук жана жанында да 10 сотук участогу бар. Ал дагы сатылат. Анда эмесе мен үйдүн ичин тышын баарын тартып берейин. Бизди тааныгандар эмне сатып жатат деген табышмак болбош үчүн мен айтып коеюн, биз үстүңкү Шанхайдан бүт эле 2 кабаттуу үй алдык. Ошол себептен сатып жатабыз. Мынакей, бул биздин үйдүн эшигинин асты, тапчаң, гараж, кемеге, бардык эшин навес менен тозулган. Кар күрөп убара болбойсуздар. Мен азыр биринчи огород жагын тартып берейин, анан үйдүн ичине киребиз. Жалпы аянты ошол 10 сотук, 25ке 40. Турасы 25, узуну 40 метр жалпы аянты. Бул жайкы временканын ичинде погреб дагы бар. Бул сарайларды да көрүп атасыздар. Ички сарай, сырткы сарай. Жана огороддо ушундай сливалар, жаңы отургузган шабдал алмалар бар. Бул огородду сугаруу үчүн огороддун башына өзүнчө бир кудук казылып, мотор орнотулган, жана сырттан дагы суу келет. Өзүм унаа тетиктерин сатам. Ошол себептен бул сарайларда унаа тетиктерин баарын тартпай эле коеюн. Мына кички сарайлар ушундай. Анда эмесе үйдүн ичин тартып берейин. Кыргызда сөз бар, конуш албай коңшу ал деп коет. Биздин коңшулар тууралуу да маалымат берип коеюн. Коңшуларым алтын кишилер. Мынакей үйдүн ичи, бул жер кире беришинен баштап тартайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер кире бериш. Ушул жерден түз киргенде эле бул жерде кухня. Өзү трехфазка. Ток менен дагы, от менен дагы бул паровой отоплениялары жылытылат. Душтун ичин мен сиздерге көргөзүп берип коеюн. Душтун ичинде унитаздар, жапыс унитаз, бийик унитаз, бардык шарттары жакшы. Душевой кабинасы калат бул жерде. Бул үйдүн жалпы аянтын айтып коеюн. Үйдүн жалпы аянты 130 квадрат метр. Үйдө эч кандай сырай жок. 2,5 метрден дагы суу чыкпайт бул жактан. Бул жерде кийинки бөлмөгө коридор аркылуу кирип келатканда оң жак бетте бир спальни бар. Оң жак бетте мынакей спальнини көрүңүздөр. Айнектерин баары пластик салынган. Полдору жакшы. Бул жак бетте отуруп чай иче турган бөлмө. Чай иче турган бөлмө. Андан кийинки коридор менен бул жакка түз киргенде зал. Залдын аянтчасы дагы 4,5 метрге 6. Бул жакта дагы бир спальни бар. Эми баасы тууралуу сөз кылайын. Баасын 35.000 АКШ доллар сурап жатабыз. Жана ошондой эле эң жакшы варианты Ислам банк аркылуу 5 жылга чейин насыяга алсаңыздар болот. Бардык документтери даяр. Ошо төмөнкү номерге байланышасыздар. Та кеңири маалымат алыш үчүн. Жана ушул жанындагы 10 сотук участогу бар. Каалоочулар болсо кошуп алсаңыздар болот. Бул 10 сотук участок өзүнчө баасы 9.000 доллар сурап жатабыз. Дареги тууралуу мен сиздерге так маалыматын берейин. Дареги Тагайбаев көчөсү 18. Тактап айтканда, вокзалдан ылдый күн батышка келе жатканда Мунира деген супермаркеттен оңго Токойду көздөй кайрылганда эле биринчи көчөдөн кайра күн батышка киресиздер. Тагайбаев көчөсүнө келе жатканда эле ушул жолдун ортолоп калган жеринде, сол жак бетинде жайгашкан. Бул жерде да мечит жакын, мечитке чейин бир 400 метр. Жана чоң жолго дагы жакын. Мунира супермаркетине чейин 400 метр ал жерге чейин дагы. Жана мектеп, номер 8 мектепке дагы жакын. 700 метр, 1 километрге жетпеген жерде мектеп дагы бар.
Жана мал бакканга да ылайыктуу бул жерде. Жайытка жакын жана сарайлардагы мал бакканга ылайыктуу. Варианттарда каралат. Унааларга алмаштыруу же болбосо бөлүп төлөө. Бардык варианттарды карайбыз. Келип көрүңүздөр. Каалоочулар болсо биз сиздерди күтөбүз. Видеону жакындарыңыздар менен да бөлүштүрүп коюңуздар. Балким жакындарыңыздар үй издеп жүргөн болушу мүмкүн, үйлүү болушуна себеп болосуздар.